Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабакта бирикмелердин классификацияларын өтөбүз. Бирикмелер эки чоң группага бөлүнөт. Compounds, organic, органикалык жана inorganic. Органикалык эмес. Органикалык бирикмелерге көмүртек жана суутектен турган негизинен жандуу организмдеги бирикмелер кирет. Андан башка баардык бирикмелер болсо инорганикалык бирикмелер. Инорганик бирикмелер булар дагы өзүнчө классификацияларга бөлүнөт. Биринчиси acids, кислоталар, экинчиси base, негиздер, үчүнчүсү oxide, кычкылдар, төртүнчүсү amphoteric compounds, амфотордик бирикмелер, бешинчиси salts, туздар. Кислоталар. Булар сууда эрүү менен биргеликте суутек ионун пайда кылган бирикмелер кислоталар деп аталат. Алып карай турган болсок, бул суудагы эритме дегенди түшүндүрөт. Aqueous solution плюс or минус. Же болбосо бул туз кислотасы, аңгырчасы hydrochloric acid, бул күкүрт кислотасы, аңгырчасы sulfuric acid. Кислоталар жемиштерде жана жашылчаларда кездешет. Мисалга ала турган болсок, лимон, же болбосо помидор. Турмуш тиричилигибизде аккумулятордо, батарейкаларда жана башка көп жерлерде колдонулат. Кислоталардын даамы sour taste, кислый. Мисалга лимон. Жана булар литмус кагазын кызыл түскө боёйт. Кызыл түскө, litmus paper. Суудагы эритмеси электр тогун өткөзөт. Дагы башка кандай касиеттери бар? Коррозияга учуратканга жөндөмдүү. Көп заттарды коррозияга учуратат. Булар кислоталардын негизги касиеттери. Кислоталарды атоо. Эки гана атомдон турган кислоталарга биз binary acids, binary деген экилик деген кислоталар дейбиз. Мисал катары hydrochloric acid. Мунун аталышы биринчи hydro, андан кийин non-metal. Non-metal бул жерде chlorine, андан кийин acid. Hydro, chlorine, hydrochloric acid. Мисалга hydro iodic acid. Дагы hydro chloric acid. Аталыштары ушундай болот. Ал эми кычкылтек кармаган кислоталарга оксиацид же болбосо окси кислоталары дейбиз. Мисалга H2SO4, sulfuric acid. IC мүчөсү уланып, андан кийин плюс acid деп жазылат. Же болбосо OS H2SO3 болсо sulfurose
acid. Жалғасым HNO3. Nitric acid HNO2. Nitrous acid. Кислоталардың классификациялары. Алардын күчүнө жараша strong жана weak, күчтүү жана алсыз кислоталар болуп экиге бөлүнөт. Бул кандайча? Эгер суудагы эритмесинде H+ жана хлор минус же болбосо толук иондорго ажыраса, булар strong acid, күчтүү кислоталар деп аталат. Мисал катары H хлор, күкүрт кислотасы, азот кислотасы, йод, бром, ушул кислоталар сууда эрүү менен толук иондорго ажырайт. Булар күчтүү кислоталар деп аталат. Ал эми толук эмес, жарым-жартылай ажыраган кислоталар болсо weak, алсыз кислоталар деп аталат. Буларга hydrofluoric, sulfurous, nitrous ушул кислоталар кирет. Ал эми сутек атомунун кармашына жараша 3кө бөлүнөт. Monoprotic acid, diprotic, triprotic. Mono деген жалгыз деген. Буга мисал катары H фтор, жалгыз сутек атомунан кармап турат. H хлор, жалгыз сутек атому, же болбосо HNO3. Diprotic, эки сутек атомунан кармаганы үчүн diprotic кислоталар дейбиз. Буга H2SO4. Же болбосо H2SO3. Triprotic 3 сутек атомун кармаган кислоталар. Буларга H3PO4. 3 сутек атомунан кармайт. Же болбосо H3PO3. Биз силер менен кислоталарды жана бирикмелердин классификациясын карап өттүк. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө сак саламат болгула.